Mamalaklarım. Mamalaklarım. Sizler çoğ oydunlar. Çoğun boldunlar. Kalın koyga varın. Tabakta at jegile, vakıt izdegile. Biri-birimerden acıra bağla baldarım. Eneke. Biz bakkal vardık oynap gelelim ki siz es alıp durun. Ova, mamalaklarım oşonday kılgılar var. Yavanın kusağımı açtı. Belki daha ay yavaş açtı. Vay bu ne? Sırma. Oy sen yatağıgasın var. Biz sırt aldık böyle aldık. Gel gidelim böyle gelin tengil. Mama. Ben de çambuk kaptım. Ben de küçüğüne bok kaptım. Gel daha böyle gelin. Çık. Ben de küçüğüne bok kaptım. Ben de çambuk. Gel daha tengil böyle. Oy dokuz tengil küçüğüne bok kaptım. Gel daha bir böyle tengil. Tamam, tatlı olsun. Tapkan tamamlardı. İnce bölüp yürügü aldan bağla. Saran bol boğla. Ekön talaşıp atıp uşul iş bolgan turbayba. Türküsülerde aldap, kuğuluk kılıp tamamlardı tenge bölüp berem dep cep koydu o. Türkünün işi uşul da. Oşon için baldarım. Saran bol boğla. Biri-birilerden acıravay tenge bölüp jegile. Jürgüleyinese. Bıkkıldak. Buluyda giyim ceşek. Bugün hiç falan desem. Sen kimsin? Niye koyan yiyek mi? Neden de çok bu deseniz. Dulpuldak. Buluyla kim yaşar? Çıçkağım beni koyun yiyek yaşay. Al sen kimsin? Ben Türk'üm. Yürü sen daha böyle çoğu yaşar bizim. Bıkkıldak. Buluyda kim ceşek? Buluyla Türk'ü yaşar. Çıçkan da koyunek da yaşar. Sen kimsin? Ben karıştırmın. Gel onda bizimle çok yaşar sen daha. Bıkkıldak. Buluyda kim ceşek? Buluyda. Çıçkan, koyanek, yana türkü, yana karışkır ceşek. Sen kimsin? Ben ay oğlum. Öğren de sen de bizimle yaşa. Oy, benim yüreğim yok ko. Ay, benim yüreğim yok. Küçük, benim yüreğim yok ko. Oy ya zaman.
Dagı söz berseniz. Makul. Men anne, hazır- biz sizge söz verelim. Hazır söyleyiversem ruhsat mı? Ruhsat. Baldarım, menin atım kim? Ayu. Katı aytkılaç ukpay atam. Oy sadaka boloyunдар. Sizler hazır meeley деген. Анан дагы бир жомокту көргөздүңөр. Ошол жомоктун бардыгы ушул китепке жазылган. Бул китепти ким чыгарган билесиңерби? Ким чыгарган? Шыныбек Козукеев деген жигит чыгарган. Ошол киши ушул жерде барбы? Таанайсыңарбы? Бары. Кана ошол киши көргөзгүлө Көргөзгүлө. Манаке Чыныбек деген ушул китепти чыгарган кишини. Ой азамат, агайдын колун кысып койчу. Ал эми силердин ушул китебиңердин жаңы жаркыраган жакшы китебиңердин чыгышына көп акча керек болот экен да. Акча бербесе чыгара албай калат экен да бул китепти. Анын боёгун сатып алыш керек экен, тамгаларын жазыш керек экен, сүрөттөрүн жазыш керек экен. Анан биз акча издеп Алай ынтымак коомунан сурадык. Алло, Алай ынтымак коому, китеп чыгаралы деди эле акча берип коюңузчу. Десек, Алай ынтымак коому бир Март эжекени таап чыгып берди. Ал эжекенин атын билесиңерби? Гүлбара. Жок. Кана ошол эжекени чакыра алычы Нурила деген эжеке да бул жерге келип турсун. Нурила эжеке деп айткан. Мына ушул эжекебиз биз зарыккан акча деген керектүү буюмду таап берип, анан силерге ушул китеп чыгып калды. Анан бул китепти келгиле байрам кылалычы китептин чыкканын деп. Алло, Дилбара Камиловна, бул китептин байрамына кимдер барат десек, бала бакчалардын жетекчилери жана тарбиячылары келет деп, силердин алдыңардагы бакчанын башчылары келишти. Ушуларга кол чап коелучу. Анан Алай ынтымак коомундагы элдердин баардыгына жакшылык кылып жүргөн эжеке Дилбара Камиловна ким билесиңерби? Мына бул жерде отурган эжеке кана келип коюңуздар. Саламатсыңарбы балдарым? Дадандар саламатсыздарбы? Эжекелер, саламатсыздарбы коноктор? Саламатсыздарбы балдарым? Саламатсызбы мыйдар? Саламатсызбы Чыныбек? Сиздерге да баарыңыздар да саламатсыздарбы? Айруч. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айымды көрдүңүздөр. Добрый, жакшы айып экен, балдар. Бүгүн сиздерге баарыңыздарда майрам. Анткени Алай ынтымак коому дегенди балдар силер билбесиңер керек. Бирок эжекелер билесиздер, биз Алай эли үчүн абдан эмгек кылып, Алайдын атын Кыргызстанга дегеле дүйнөгө тааныталы деп абдан көп эмгек бердик. Ар тараптан иштеп келатабыз. Но эжекелер сиздер билсеңиздер керек, ошону менен бирге биздин төрага беш болуш максаты билесиздер, Алайым алтын бешигим деген ошо китептердин арасында ар бир бөлүк кылып билип атасыздар. Шайыр апалар, мына эртең дагы мына чыгат көрүп атасыздар. Мугалим өмөлү дагы сол жерлерине чыгарып келатат. Ар бир китебиндин ичинде Алай районундагы баардык элдин камтып чыгарып келатабыз. Ошону менен бирге бир бөлүгүн мына көрүп атасыздар. Эки жомокту бизге ошо Чыныбек Козукеев балдарга кичинекей балдардан баштайын деп жомокту чыгарып, ага демөөрчү Нурила эжекеңер болду. Бул деген Алайдын кызы, сиздердин өзүңөрдүн апаңа, эжеңер ушул балдарды жакшы көрүп, өзү 25 жыл эмгектенипсиңер. 25 жыл эмгектин ичинде
балдарды жакшы көрүп, ала элдин ошо силердин кичинекей жүзүлөрүнүн үстүнө кам көрүп, ошо баштап берип атат жомокту. Чынбек болсо ишке ашырып, ошол жомок китепти мына өзүңөр көрдүңүздөр. Чынбекти мына алайын баары таанысыздар, баарыңыздар билесиздер. Кандай жигит экенин, кандай эмгек кылганын баардыгын биз колдоп, өзүңүздөр да колдоп атсаңыздар керек билесиздер. Кыйын жигит экен, ар тараптуу жигит экенин билесиздер. Эми мен айткым келет, рахмат Чынбек, сизге рахмат, сизге рахмат, баардыгыңыздар. Мен ушу бүгүн азыр көрүп, мындай бир сөз айтканда мындай жарылып сүйүнүп турам да. Бизде мындай катнакай балдарыбызды, алайдын ушундай кичинекей көчүрлөрдү ушундай чоңойтуп, өстүрүп, эмгек кылып, мээнет кылып келаткан мына эжеке сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга. Мен билем ушу садикте иштеген кардайым алга тамга танып, азыр сиздер дайкачыда коюп коесуздар. Барып эле биринчи класска оңойлуу окутуп кетип эжекелер. Ошол баардыгыңыздарга сиздерге абдан чоң рахмат айткым келет. Алай ынтымагы менен бирге болуңуздар. Бирге болсоңуздар, биз дагы сиздерди жарыялап, ар бир нерсеңиздерди, эмгегиңиздерди баалап, биз дагы көтөрүп алышты. Ал элиндеги сиздердин ушу кызматыңыздарды баалаганга биз абдан көңүл бурган бир халык мына кылып келатабыз, Кенжече, мына биздин команда менен биргеликте баарыбыз жолугуп, алай элиндеги кыйындар, баардык дүйнө жүзүнө таркаткан окумуштуулар, профессорлор дегеле баардык дүйнөнүн таныткан эң негизги сиздерден башталат. Сиздерден башталат. Басканды, турганды, тамганды, сүйлөгөндү, баардык нерсени, эжекени, элини тааныткан сиздер. Баардык бала бакчадан башталат. Чоң рахматымды айтам баарыңыздарга. Өмүр бөлгөнүңүз үчүн, сиз башарты болуп баштап бергениңиз үчүн, эмгекчи болгонуңуз үчүн сизге дагы, үй бүлөгүңүзгө, балдарыңызга, дегеле баардык сиздин өзүңүздүн туугандарыңыздан бери ушу рахматты айтам. Бул биринчилерден болбосун, дагы биз менен дагы көптөгөн жомокторду, дегеле китептерди, дегеле алай ынтымагына болгон жардамыңызды аябаңыз, бар болуңуз. Чынбек, сага дагы ошондой эмесин, ар тараптуусуң, биз сени билебиз, көп мактоонун кереги жок. Жакшы. Меймандар, ардактуу биздин ушул акчай барактай болгон балдарыбызды келечекке жол ачып келе жаткан бала бакчанын жетекчилери, Камиловна айткандай биз сиздер менен сыймыктанабыз. Мен 25 мектепте иштеп келгенмин, Чыйна Бубаев мектебинде. Анан ушул садикте бала бакчалар үчүн китеп чыгып атат, ошого үчүн демөөрчү болот дегенде эле балдар үчүн баягы жеген нанымды тең бөлүшкөндөй кылып ушу балдар үчүн демөөрчү болуп берем деп өзүм калоом менен чыктым. Бүгүн аябай ушуга сыймыктанып отурам. Балдардын мындай демөөрчү болдум деп сыймыктансам, бүгүн балдардын ырдаганын бийлегенин көрүп 10 эсе дагы кубанып отурам. Рахмат, аябай ден соолук берсин, ушу балдардын өмүрүн берсин. Заманыбыз, келечегибиз кең болсун, заманыбыз тынч болсун. Дайыма ушу балдардын күлкүсү жаңырып эле жадырап, ушуга окшогон заманбап бала бакчаларыбыз көбөйө берсин. Ошого демөөрчү болгон, бизге окшогон, бул эжекелерге окшогон, агайларга окшогон демөөрчүлөрүбүз дагы көбөйө берсин. Бүгүн дагы бала бакчадан көбүрөөк кылсам мындан да жакшы болмок. Эми мен өзүм негизи кесибим мугалим, бирок канча жылдан бери кичине ыр жазуу менен алектенем. Ушу балдарга арнап китебимдин аягында өзүмдүн кошкон ырым бар, чыгарган. Анан бүгүн дагы балдар, силер чычканды билесиңер, чычкан жакшыбы жаманбы? Жаман. Ошол капканга түшкөн чычканды көргөнсүңөрбү? Ооба. Мен анда бүгүн ошо силер үчүн капканга түшкөн чычкан деген жаңы сияз кургайлы ырым бар, ошону окуп берип койсом. Капканга түшкөн чычкан. Кечке сырт жакта жүрүп чычкан, калды курсагы тойбой сырттан, көгүн киришин күтүп жатып, кирди кампага бир кычыктан. Көрүп буудайды капкап турган, көзү жайнады кубанып абдан, кым деп баштады ишин чычкан, кырс-кырс жеп жатты шашып дандан. Каптын кыйласын тешти оюп, калды курсагы бир аз тоюп, өзү тойсо да көзү тойбой, өттү башкага мунусун коюп. Капыс карс этти капкан чапты. Кайранчы кеңдин жазыгы барбы? Кантип капканга түшкөнүн билбей, көзү чарчайып жатып калды.
Bizdi tarbiyalap östürüp жатқан, құрсағымызды тойғызған, ұйқымыз кетпесе дағы ұқта деген ежекелерге анам алай ынтымақ қауымының оштой жерінен тоқойды аралап, жақында бар жоқты тоқой қылып қойыңыз деген Дилбара Камиловна, Нұрила ежеке, дағы бір Нұрила ежеке, бізде ушул салтанатты уюштуруп берүүгө мамлекеттик деңгээлде таасир берген Нургуз эжекеге жана башка бул жерде отурган эжекелерге, музыка мугалимине Гүлбара эжекеге бизге бекер конфет берип турат деп ойлойм. Нуркамил агайга дагы чоң чоң мындайча айтканда иш-чара болуп атат. Бул да болсо мына алай ынтымак коомуна ыраазычылык айтышыбыз керек болуп калды. Анткени ушул нерсени чыгарып сиздердин астыңыздарга ушул китепти майрам кылып чыгарып аткан, ошого көмөкчү болуп аткан алай ынтымак коому. Анан кийин балдар биздин келечегибиз да. Чын-чынына келгенде мен ушул балдарды азыр мына сиздердин эмгегиңиздер, ушул балдарды тарбиялап аткан сиздердин эмгегиңизден улам биздин келечегибиз куралат. Ушул балдар канчалык деңгээлде фундамент түзүлсө, ошодон кийин баягы биздин алай районубуз, анан сырткары Кыргызстаныбыз гүлдөп өсөт деп ишенем. Ошондуктан балдардын келечеги кең болсун, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Анан ошондой ушундай китепти жараткан мына спонсор менен мына биздин чынбегибизге чоң ыраазычылык. Азыр садиктерге, мына канча садиктер, алай районунда садиктерге ушунча китепти бөлүштүрүп бергенге аракет кылып атабыз. Мына ушул китептерди балдарга окуп берип, балдардын мээсине жеткизип, ошол жомок, кыргыз жомогу, кыргызча жомоктор азыр биздин Кыргызстанда бардык бала бакчаларга жетишсиз. Ошол нерселерди жасап аткандарга да рахмат, силерге да рахмат. Дайыма ушундай жомоктор болсун балдарга, балдардын келечеги болсун, биздин Кыргызстандын келечеги болсун. Алай коомуна рахмат. Саламатсыздарбы кесиптештер, жаш балдар, деген коноктор, бардыгыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Китеп менен иштеген үчүн мен китеп жөнүндө айтып өткүм келет. Китеп балдар бакчасына китеп жетишпейт деген чындык сөз, жетпей келе жатат. Анан үстүндө мына эстетикалык тарбия берген сүрөтү менен кошо китеп абдан жетишпеген деп айтып кетем да. Ушул балдардын ар бирөөсүнө кам көрүп аткан бардыгыңыздарга жана жогоруда айтып кеткен Чыныбекке, Нурмежеге чоң рахмат. Биз бала бакчадан билим берүүдөн баштап балдарга көңүл бөлсөк, келечегибиз кең болот деген ойдомун. Азыр ушул балдардын эсинде калып, келечекте бир жакшы Кыргызстанды өнүктүрө турган жаштардан болот деп ишенем. Бардыгыңыздарга ден соолук. Азыр бул китеп боюнча айтып кетсем, биринчи садиктен эле ар кимиңиздер кол коюп 5тен алып кете бересиздер. Барып ошол бакчада кала бербей окулуп, ар бир бала кармап көрүп колу менен, кээ бирөөдө жыйылып туруп калбай, кармап көрүп, сүрөттөрүн көрүп, таанышып, окутуп ар бир группага унутуп баратса кайрадан дагы бир окутуп эсине салып, жакшы көңүл бөлөт деген ойдомун баарыңыздарга. Ар бир ушуну жеткирип коесуздар. Жаңылайдан баарыңыздар алып кетесиздер. Сиздерге ийгилик, ар бир бала бакчада балдардын күлкүсү жаңырып турсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Өнүгүүсүнө ушу бала бакчадан башталат демекчи. Дагы бир жолу айтам, балдарды жакшы тарбиялап, мыкты билим бере берели. Эжеке, сизге бир суроо берсем болобу? Бул китептерди бекер бересиздерби? Ооба, албетте. Себеби жогоруда айтып өткөндөй Нурмеже балдар окусун деп кам көрүп, китептин акчасын төлөптүр. Ал эми мына китепти чыгарыш абдан кыйын. Чындап сүрөтү менен кошо китеп өтө балдар үчүн керектүү. Ошону баарыңыздар окуңуздар, баарыңыздар жеткириңиздер. Алай ынтымак коомунун бул көңүл бөлүүсүнүн алгачкы эмгектеринин бири. Бул жана айтып кеткендей ушу менен токтоп калбайт, дагы да улана берет.
Азыр ушундай китеп болсо мындан калыңыраак дагы китептер чыгат. Сиздердин баарыңыздарга пайдасы тиет. Ар бирибиздин ишибизге ийгилик болсун. Ушу барлык нерсени таштап балдар үчүн келип бергениңиздер үчүн сиздерге да чоң рахмат. Алла айрымдык билим берүү бөлүмүнүн атынан барлыгыбыздын атынан сиздерге ыраазымын. Ишти го? Келгиле биздер китепти мындай айырып бөлүп алайлык. Болобу ушунча? А муну биз кантип алабыз анан? Бир барагын бирөөгө бөлүп берейин. Бардыңарга айырып бөлүп берсем болобу? Болбойт, келгиле берсе убада беребиз. Чыныбек агай, биз китепти айрыбайбыз деп айтып койгулачы чогуу. Дагы бир жолу айрыбайбыз дейли. А мен муну айрайын дедим эле да, болбойт экен да. Эмесе ушул бала бакчанын кызматкерлеринин дагы сөзүн угайлы. Сиздин сөзүңүздү кабылчу эжеке. Саламатсыздарбы? Биздин бала бакчага кош келипсиздер. Ушул алай ынтымак коому ушундай демилге көтөрүп, биздин бакчанын балдары үчүн ушундай жомокту котоп берипсиздер. Ушундай бизге китептерди тараткан алып келипсиздер. Эмгеги бул жерде бирөөгө заказ берип чыгарчыш оңой, бирок анын эмгеги аябай көп. Чыныбекке чоң рахмат айтам. Ушунча балдарга жеткиликтүү сүрөтүн дагы даана ачык түстөрдү көп колдонуп, балдар кызыга турган кылып жасапсыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына алыстан жакындан келген коноктор, бардык меймандар, баарыңыздарды бүгүнкү келген иш-чарага келгениңизге ыраазычылык айтам. Ушундай жакшы демилге көтөрүпсүздөр. Ушуну дагы жайылтсаңыздар дагы жакшы болмок. Бул жерде Чыныбекке дагы чоң ыраазычылык айтам. Бул ушул китеп чыгаруу боюнча Алай районунда эң алдыңкы эме деп ойлойм да. Алгачкылардын бири дагы өтө жакшы, туура так жазат, эмеси аябай жакшы. Анан ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакты талай, бунун артында да жакшы жубайы бар. Бизде иштейт, жакшы тарбиячы. Рахмат. Азыр бар ушул жерде. Ошо баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Дагы көп ушундай иш кылып жүрөңүздөр. Эл журтка жакшылыктарды жасап чогуу бирдикте. Рахмат. Чындыгында бүгүн аябай жакшы иш-чара болуп атат. Сиздерди көрүп, атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт. Баарыбыз эле күлчөлүкпүз, бирок сиздердин ушундай жакшы иш баштап, Алай элине, коомуна аябай чоң салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Аны биз билебиз. Рахмат, ушинтип балдар бакчасына дагы аябай көңүл бөлүп, ушундай китептерди таркатканыңыздарга. Чындыгында мына Советтер Союзу таркагандан бери эле чындыгында мындай китептер жок. Өзүбүз ар жактан изденип, ушундай китептерди толтуруп келебиз. Анан эми мына Чыныбекти бул Алай эли унуктанга болбой турган инсан да, бул Чыныбек өзү чындыгында. Анан мен бул бакчадан кеткениме 1,5 ай болду. Ушул бакчада иштечү элем. Директор болуп 11 жыл иштеп ушул жерден. Анан бул жак конкурстун негизинде башка бакчага кеттим. Анан эми ушул жердеги чындыгында азыр эже айтып атат, Кенже эже дагы бизге неме бакчанын директору болуп жүргөн убагында. Билебиз, жакшы кадыр бартуу эжеке эле. Биз мындан насатчы кылып алсак болбу да эжекен чындыгында. Анан ушул эми сиздерге эмне дейбиз? Баарыңыздарга, ушу үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Дайыма ушу жакшылыктарда жолугайлы. Анан мындай коомуңуздарга чындыгында эле кошуп алсаңыздар болот. Кошулабыз, бакчанын баардыгы эле кошулса керек. Жакындан биздин дагы жардам беребиз деген үмүттөбүз. Рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар, жакшылыктарда. Эки китеп районунда китепканалардын мени бар да, сиздерге тапшырып койсок, балдар үчүн кам көрүп, анан мына эки китеп балдарга да неберелериме берек болсун, ушундай кыздарга.